Видеодогу кайрылууда 100гө жакын унаада 150дөй адам бар экени айтылат. Ал жердеги адамдардын бири 15 күн ичинде Орусиядагы Кыргызстандын консулдугунан өкүл келип кеткенин, бирок жардам бере албай жатканын билдирген. Биз аргасыздан кайрылуу кылып жатабыз. Себеби 16 март күнү биз ушул жерге келгенбиз. Келгенден бери биздин жогорку кеңеште иштеген депутаттар менен WhatsApp аркылуу түз байланыштарды жасап, алардын обещанияларына биз ишенип ушул күнгө келдик. Бүгүн 15-күн болуп атат ужечи. Алардан эч кандай майнап чыккан жок. Бүгүнкү күндөрү биз чалсак, алар даже телефондорун албай атат. Биздин ишенген эл өкүлдөрүбүз ушул ишке барып атышат да. Биз аргасыздан ушул президентибизге, премьер-министрге, жогорку кызматта иштеген биздин өкмөт кызматкерлерине кайрылууга аргасыз болуп атабыз. Биздин маселени тез күндүн ичинде чечип берүүңүздөрдү суранабыз силерден. Дагы бир кыргызстандык аял Орусиянын Оренбург облусунун Солецкий шаарындагы чек ара өткөрүү пунктунда 16 марттан бери турушканын, бир гана суранычы Казакстан өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзүп, түз Кыргызстанга өтүп кетүүгө жашыл коридор берүүнү суранды. Бизге сураныч ушу зеленый коридор ачып берсеңиз, башка акчалай эч кандай жардамыңыз кереги жок. Бизге ушул аман эсен Кыргызстанга эле жол ачып берсеңиз, жетип алсак бала чакабыздын пешинесине канча күн карантинге алсаңыз деле мейли, ошого баш ийебиз. Чек арадан өткөрүүнү суранган дагы бир кыргызстандык жогорку кеңештин депутаттарына кайрылды. Ал шайлоо учурунда гана эмес, мигранттардын башына мүшкүл иш түшкөн учурда дагы көңүл бурууга чакырды. Шунча адам ушул жерде турабыз. Бардыгынын семьясы бар, бир үйдө канча голос бар. Силерге голос керекпи? Эртең шайлоодо келгениңерде уят болосуңар, бир элге кайрылып, бир мамлекеттин немесини чечпесеңер, силерди биз сайлаганбызбы депутат кылып, Шунча эл Таластан, Бишкектен, Оштон, Жалал-Абадтан, Көлдөн, Нарындан, Баткенден, Лейлектен бардык жерден бар адамдар, Шуларды бир ойлогула, өзүңөрдү эле ойлобостон, Бир элди ойлогула, эртеге шайлоо ноябрда келет, анан келесиңер айланып эле. Кыргыз өкмөтү жана Тышкы иштер министрлигинен бул маселе боюнча жооп алуу аракетибизден жыйынтык чыккан жок. Буга чейин 19 мартта Москванын Шереметово аэропортунда 300дөн ашуун кыргызстандыктар уча албай президентке кайрылган болчу. Кийин өкмөт аларга уруксат алып Кыргызстанга учуп келишкен. Эске салсак, коңшу өлкөлөрдүн чек аралары, авиа каттамдары коронавируска байланыштуу убактылуу жабылган. Арген Нуров, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.